Çolok aksak деп айтып коюш керек да. Айтыш керек, чолок аксак, анан төшөккө сүйүп коет дегенде кошуп айтыш керек. Болбосо бул коңур тарта турганын айтыш керек, мисалы үчүн. Денесинин бир жеринде ала оорусу бар экен айтыш керек. Ошонун баары ойлонуш керек. Бир убакта мен ортого түшүп калдым бирөөлөргө үйлөнгөнгө. Анан билет эле муну коңур тартат айтып койдум. Ушул адам коңур тартат эле, ушуну эсиңен чыгарба деп айтып койсом, анан тиги айтты, биз деле коңур тартат иштеке болбойт деди. Анан тиги айттым, мен сен тартканын айтып койдум десем, аябай капа болуп жүрдү. Сен бекер айттың, ушул мени жактырбай койсо башка болсо деп. Үйлөнгөндөн кийин ыраазылык айттым ага. Ошону туура айткан экенсиң сен, анткени мен ошону кыйналып коңур тартып албай жүрө бермек экен. Муну эми жылга түшүп экөөбүз коңур тартып атабыз деп ошентип айтты. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен гашшана фалейса минна." Кимде-ким биздин өзүбүздү алдай турган болсо ал бизден эмес деди. Демек нике кыйлып аткан учурда башка учурда алдабаш керек.